Жараткан Алла Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Каримдин тууралуу Бакара сүрөсүндө эң башында эле Алиф Лам Мим Даликал китабу ла ройба фи. Алиф Лам Мим деп бүткүл адамзатты дагы, жиндерди дагы ажиз кылуу, алсыз кылуу. Бунун маанисин ким түшүнөт, ким билет? Пайгамбарыбызга түшүрүп атат ушул Кур'ан-ы Каримдин аяттарын. Бул Алла менен пайгамбарыбыздын ортосундагы сыр. Эч ким билбеген. Алланын элчиси гана билет бул сырды. Даликал китаб ла ройба фи. Бул китеп Алланын тарабынан түшүрүлгөн, эч кандай шек күмөн жок. Пайгамбарыбыздын тарабынан эмес, Алланын тарабынан түшүрүлгөндүгүнө шек күмөн жок. Худал лил муттакин. Бул Кудайдан корккон адамдар үчүн жолдомо, хидаят. Туура. Бул жердеги таквалар үчүн эле деп койду. Бакара сүрөсүндө Алла Субханаху ва Таала башка жеринде шахр Рамадан унзила фихил Кур'ан худал линнас ва байинатнал худа вал фуркан. Рамазан айда Кур'ан-ы Карим түшүрүлдү, бүткүл адамзатка туура жол көрсөтүү үчүн, ак менен караны ачык айкын ажыратып бериш үчүн, адал менен арамды, бейиш менен дозокту, бактылуу менен бактысыздыкты, жакшы менен жаманды ачык айкын ажыратып бериш үчүн түшүрүлгөн китеп. Бүткүл адамзатка. Бирок бул жерде айтып атат таквалар үчүн дейт. Мааниси кандай? Курандан ким пайда ала алат? Ким таква болсо. Таквалыгына жараша Кур'ан-ы Каримдин нурларынан, сырларынан, руханияттарынан, берекелеринен, хидаяттарынан пайда ала алат экен таквалыкка жараша. Таквалыктын эң төмөнкү даражасы ширктен сактануу. Ширктен сактанган адам Курандан пайда алат. Бирок көп эмес. Ширктен сактанып, ошо менен чоң күнөөлөрдөн да сактанса, өзүнө жараша пайда алат алчы. Куранданчы. Эгерде ширктен сактанып, чоң күнөөлөрдөн сактанып, кичине күнөөлөрдөн да сактана турган болсо, Аллаху акбар, бул өтө укмуш пайда алат. Такванын даражасы да Кудайга шүгүр, ушул ширктен сактангандын ушул деңгээлдеги таквалык бардык мусулмандарда бар да. Алхамдулилlah. Аллаху валиюл ладина аману. Алла Таала иман келтиргендерге дос. Ар бир иман келтирген эркек мусулман, аял, ал вали, аулия. Ширктен сактанган, куфурдан сактанган. Бирок эгерде чоң күнөөлөрдөн да сактана турган болсочу, Алла ал ошого жараша Кур'ан-ы Каримден пайда алат дейт. Түшүндүңүзбү? Демек, кичинекей күнөөлөрдөн да сактана турган болсо, андан жогорку таквалардын дагы өзгөчө сыпаттары кандай? Шек, шубха, күмөн, дүү нерселерден сактанганга. Ачык айкын арамдыгы жок да. Ошондой болсо дагы шектүү нерселерди таштап коет. Неге экен шектүү нерселерди, шубхаттарды таштап койгон, бул андан дагы жогорку нерсе. Кандай болбосун, ушу худал лил муттакин Кур'ан-ы Каримден ким пайда алат? Таквалыгына жараша. Сизде канчалык таква болсо, ошого жараша Кур'ан-ы Каримден сиз пайда ала аласыз. Нурларынан, берекелеринен, руханият, хидаяттарынан пайда ала аласыз таквалыгыңызга жараша. Өзгөчө таквалардын сыпаттарын Алла Таала айтып кетет. Алладина юминуна бил гайб. Таквалардын эң алгачкы, биринчи, эң керектүү сыпаты ушул гайыпка иман келтиришет алар. Гайып дегенде бар, бирок көзгө көрүнбөгөн нерсени гайып дейт. Алла бар, көзгө көрүнбөйт. Иман келтиришет гайыпка. Ва юқимуна ссала. Периштелер бар, периштелер көзгө көрүнбөйт. Ахирет бар, бейиш бар, дозок бар, көзгө көрүнбөйт. Иман келтиришет гайыпка. Жана экинчиси намазды тургузушат булар. Жана үчүнчүсү инфак деп коет, сарпташат. Эмнени сарпташат? Алла берген мал мүлктөн дагы, жөндөмдүүлүктөн дагы, Алла берген илим, тажрибадан дагы, акыл эстен дагы бөлүшөт, сарпташат булар. Өзгөчө мал мүлктү сарпташкан.
Демек Аллага иман келтирип, намаз аркылуу өзүнө бекемдеп, шайтанга алдырбай, туура жолго бекемдеп атса, эми башка адамдарга дагы пайдасы жетсин деп, аларга ушул каражат маселесинен да, мал мүлк тарабынан дагы сартап турат. Мынакей таквалардын өзгөчө сыпаттары. Буга кошумча, ey Muhammad, сага түшүрүлгөн жана сенден мурда түшүрүлгөндөргө булар иман келтиришет. Булар жөөттөргө окшоп, кээ бирине иман келтирип, кээ бирине иман келтирбеген адамдар эмес. Бул Мухаммад алейхиссаламдын өзгөчө үммөтү. Булар бардык пайгамбарларды бөлбөстөн туруп иман келтиришет. Биз бөлбөйбүз. Иса пайгамбар, Муса пайгамбар, Дауд пайгамбар, жөөттөргө, Бани Исраилдерге, христиандарга келгенде жок. Алхамдулилла, биз бардык пайгамбарларга иман келтиребиз. Бардык пайгамбарлар Алла тандаганы, Алланын кулдары, жиберген элчилери, адамзатка үлгүлөр, бардык күнөөлөрдөн сактанган деп биз иман келтиребиз. Аллаху акбар. Шайтандын иши ушул. Адамды эң чоң биринчи аракети исламга киргизбейт. Куфр, ширк менен өтсө экен дейт. Анын чакырыгы капырлык, ширкке. Шайтандын иши. Эгерде будан кутулуп кетсе, анда чоң күнөөлөргө киргизет да. Чоң күнөөлөргө батырып коет, чоң күнөөлөргө салып коет. Арак ичкенге, зынага, уурулукка, кан төккөнгө, адам өлтүргөнгө, толтура чоң күнөөлөр ушуга салып салат. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху айтканда: "Инналлаха ягфирул кабаир, фала тайасу." Алла Таала чоң күнөөлөрдү кечирет, үмүтсүз болбогула деген. Бирок ошонун кошумчасы бар. "Ва юаддибу аля сагаир фала тагтарру." Кичинекей күнөөлөрдү кармап коет, Алла азаптап коет. Ошон үчүн менменсип, кыйынсыбагыла деген. Чоң күнөөлөр үмүтсүз болбосун. Кичинекей күнөөлөрүнө кыйынсынбасын. Керсейбесин, менменсибесин. Биздин чоң күнөө жок, кичинекей күнөө боло берет да бизде дегендейчи. Ага да болбойт экен да. Чоң күнөөлөр эме болду да эми эмне болсом ошон дозокко барсам барайынчы. Андай болбойт. Чоң күнөөнү Алла кечирет, үмүтсүз болбо. Ла тaqnatu min rahmatillah. Алланын райымынан шайтан гана үмүтсүз болгон. Сен үмүтсүз болбо Алланын райымынан. Тобанын эшиги ачык. Өлүм ушу жан алкымга келгенге чейин пайгамбарыбыз айткан: "Ма лам югаргир." Ушу гаргара деп коет, ушу жан алкымга келчен эшиги ачык, тобанын эшиги ачык. Ошого чейин эле я Алла ушу күнөөлөрдүн бардыгынан тооба кылдым, чын жүрөктөн десе, Алла кечиргенге даяр. Ошон үчүн мурдагы улуу аалымдар, аулиялар дуа кылчу экен. Алардын биринен Ибрахим Адхам деген болгон, рахматулла алейх. Аллахумма анқулни мин зилли маасиятик иля иззи таатик деп дуа кылчу экен. Алла, мени күнөөлөрдүн кордугунанчы өзүңө баш ийүүнүн урматына, сыйына көчүргүн деген экен да. Ошо күнөөнүн кордугунан чыгаргын мени. Күнөөлөрдүн адам күнөө жасаганда сөзсүз кордук келет. Каалабайбы, бүгүн бертемби сөзсүз кордук. Күнөөнүн кордугунан мени чыгарып кайкалпаргын деп атат. Өзүңө баш ийүү, өзүңө моюн сунуунун урматына чыгаргын деп атат да. Алла субхана ва таала баарыбызды чоң кичине күнөөлөрдөн сактасын. Бар чоң кичине күнөөлөргө тооба кылайлы, сактанганга аракет кылайлы. Өзүбүз эле эмес, үй бүлөбүздү дагы, элди дагы эскертип, эстетип турайлы. Адам баласы унутчак. Эрте мененки эмес, азыркы намазды баштап биринчи рекетти унутуп калып атабыз. Эмне окуган, кайсы сүрөнү окудум эле деп экинчи рекетке турганда, туурабы? 4 рекеттүү намазда туруп алып унутуп калып атабыз. 2-ни окудум, 3-тү окудумбу деп. Эрте мененки сабак кечке чейин каякта эсте калсын? Ошон үчүн Алла Таала «Вадаккир фа инна зикра танфаул муъминин» эстетип тургула бири-бириңерге. Эстеткиле, пайгамбарыбызга буйрук берген, эстетип тур деген. Анткени бул эстетүү ыймандуу адамдарга сөз пайдасы тиет деген. Тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала ушундай касиеттүү улуу китепти берди. Пайгамбарыбыз 23 жыл Кур'ани Карим менен жашап, Кур'ани Каримдин маанилерин
түшүндүрмөлөрүн чечмелеп үммөткө баарына жеткирди. Ушундай касиеттүү Кур'ани Карим. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, демек, карабайсызбы? Кур'ани Карим Рамазан айында түштү, Рамазан ай шарапаттуу болду. Кадыр түндө түштү, Кадыр түн шарапаттуу болду. Түндөрдүн султаны болду. Меккеде түштү, Мекке шаарлардын султаны болуп кетти. Пайгамбарыбызга түштү, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын мырзасы, пайгамбарлардын пайгамбары болду. Кур'ан Алла Тааланын китеби, ыйык касиеттүү китеп. Пайгамбарыбыз аркылуу бул үммөт шарапаттуулукка жетти. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннал джанната хурримат алал анбия куллихим хатта адхулаха." Бейиш бардык пайгамбарларга арам, мен кирмейинче деген. Бейишке бир дагы пайгамбар биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан алдын кире албайт. Пайгамбарыбыз кирмейинче бир дагы пайгамбар кирүүгө акысы жок бейишке. Арам кылынган аларга. Пайгамбарыбыз киргенден кийин анан башка пайгамбарлар кирет. Пайгамбарлардын баардыгы кирип бүттүбү? Анан эми үммөткө кезек келгенде ва хурримат алал умам хатта тадхулаха уммати, үммөттөрдүн баарына бейишке кирүү арам кылынды, менин үммөтүм киргенге чейин дейт. Демек, бардык пайгамбарлардын үммөтү күтүп турат экен. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү киргенин бардыгы көрүп турат экен. Карап турат да, ой, булар кимдер? Эң акырында келип, эң биринчи бейишке кирип кетип атат го, булар кимдер? Туурабы? Сыймык эмеспи? Бардыгы кезекте турат. Аэропортто, унда, паспортто, анан жактан бир өтүп баратат да. Бул ким деп. Бар, анан эми бейиште ал аэропортко же болбосо бир нанга кезекке турган эмес да ал. Ушундай бардын пайгамбарыбыз айткан да, мына көрбөйсүзбү? Эң акыркы үммөт келди, бейишке эң биринчи кире турган. Биз эмне кыйындыгыбызга? 500 жыл, 1000 жыл жашагандар болгон. 700 жыл, 800, 900 жыл ибадат кылгандар болгон туугандар. Биз кимбиз алардын алдында? Эмнебиз кыйын? Биз эч кандай кыйыныбыз эмеспиз. Албетте биздин пайгамбарыбыз кыйын. Ким экен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыйын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай касиеттүү, берекелүү, пайгамбарыбыздын ушундай урмат, шарапаттуу, ошонун шарапатынан мына үммөт да шарапаттуу болуп, ушундай даражалар берилип атат. Аллага шүгүр кылыш керекпи туугандар? Бул риваят раваху ад-Дарақутни ва Табарани. Азыркы айткан риваят Умар ибн Хаттабтан да. Аллаху акбар. Кудум ушундай эле Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүчө. Хия аввал ма яжуду сират минал умам. Сират көпүрөсүнөн, кыл көпүрөдөн өткөндө дагы Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү эң биринчи өткөн. Башкалар карагандачы. Сахихайнда келет узун хадисте, Бухари, Муслимде, сумма юдрабу сират. Сират көпүрөсү, кыл көпүрө коюлат кыямат күнү. Юнсаб байна захрани жаханнам, дозоктун үстүнө коюлат экен. Түбү дозок, өтүп кетиш керек да нары. Нары өтүп кетсең бейиш. Бардыгы өтпөгөн адам болбойт, бардыгын өткөрөт Алла Таала. Алды дозок. Айтылганда пайгамбарларда өтөт. Бирок пайгамбарлар өткөндө дозок муздап калат ал. Аны үммөттөрдүн машалла авалына иман жана ихлас, амали салих пайгамбарыбызга канчалык жакындашса, окшошса, ошого жараша өтөт. Скорость ошого жараша болот. Кээ бири чагылган, чарт эткенде канча успет этпейсиң караганга. Ошондой эле кээ бирде ошол кыл көпүрөдөн да үлгүрбөй алат экенсиң да, кая өтүп кеттү да, бүттү ал. Тиякта уже бейиште. Кээ бирлери мына канатты учуп баратканын көрөсүң го, ушундай учуп кеткен. Кээ бирлер басып бараткандай, жүгүрүп бараткандай, кээ бирлер жөрмөлөп өткөндөй, ар кандай экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну сыпаттап берген да. Ким Кур'анга канча амал кылса, ошого жараша өтөт. Кур'ани Каримге канча акыйкатын түшүнүп, канчалык аны сактап, адалын адал, арамын арам деп амал кылып, башкаларга жайын ошого жараша өтөт аякта. Не деди анан кийин? Пайгамбар dedi:
فأكون أول ما يجوز من الرسل بأمته. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мен де үмметін ең бірінші алып өткен пайғамбар мен боламын деді да. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ең бірінші үмметін алып өткен да ерде. Ошончо риваяттарда келет да, я Расулалла, сахабалар сурашкан, сизди го бул жерден көрүп атабыз. Эми коштошо турган күн келет, же биз тез кетебиз, же сиз кетесиз. Кандай болбосун кетет да адамчы. Ахиретте каяктан табабыз? Пайгамбарыбыз айтты да. Саллаллаху алейхи ва саллям. Сырат көпүрөсүндө табасыз. Ана кыл көпүрөдөн жолугабыз. Таразадан жолугабыз. Махшардан жолугабыз. Үммөтүн карап жүрөткөндө пайгамбарыбыз, мен үммөтүм не болду? Мен үммөтүм не болду? Кандай өтөр экен? Таразасы кандай чыгар экен? Аллахтын алдында кандай эсеп китеби болор экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бу дүйнөдө да унуткан жок, тиякта дагы. Аллах менен жолукканда да унуткан эмес. Бир тилекке каршы 2 миллиард мусулман өзүнүн пайгамбарын унутуп калды бүгүнчү. Футболисттер эсте бар, мушкерлер эсте бар, оюнчу бийчи деген эсте бар. Бардык нерселерди ушулардын баарында эсте бар. Бардыгын билет, качан туулган, эмнени жакшы көрөт, эмнени жейт, качан турат, кандай уктайт, сүйлөгөндөн бери бардыгын өзүнүн ошолору туурайт. Бардыгын карай турган болсоң, тилекке каршы ушундай ырайымдуу, ушундай боорукет, ушундай мээримдүү, ушундай касиеттүү, Аллахнын эң сүйкүмдүү пайгамбары Мухаммад алейхиссалам өзүнүн пайгамбарын, жол башчысын унутуп калган кандай чоң деген өкүнүч. Өтө чоң трагедия эмеспи? Вала ятакалламу яумаидин ахадун илля русул. Ошол күнү кыл көпүрөдөн өтүп атканда бир да адам сүйлөбөй деген. Бир да адам сүйлөбөй деген. Алдыда чоң проблема. Кудай билет ким өтөт, ким өтпөйт. Пайгамбарлар гана сүйлөй деген. Пайгамбарлар гана сүйлөй деген. Ва каламур русул Аллахумма саллим саллим. Пайгамбарлардын сөзү кандай болот экен? Я Аллах, амандыкта өткөрөгөр. Амандыкта өткөрөгөр деп турат экен да. Саламатчылыкта өткөрөгөр. Ya Allah, salamatçılıkta ötkörögör deydi. Fakullu rasul yad'u li ummatihi bis salama wal hifz hina yamurruna ala sirat ve rasuluna al a'zam yad'u lana sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun manisi mınday. Her bir peygamber özünün ümmetine amandık, salamatçılık menen ötügö, şu ötüp atkanda ошондо дуа кылып турушат экен. Şu ümmetim esen aman ötüp ketsin депчи. А биздин пайгамбарыбыз Muhammed aleyhisselam бизге дуа кылып турат экен да. Бизге дуа кылып турат экен. Ошондуктан туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрүү имандан. Бирок жакшы көрүү үчүн жакшы таанылы да. Жөн эле сөздө эле жакшы көрөм деп пайгамбарыбызды тааныганга жараша адам жакшы көрөт. Сиз атаңыз таанıysa, апаңыз таанıyсыз. Качандан бери таанıyсыз? Эмне кылганына таанıyсыз? Сизге жакшылык кылганбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда качандан бери таанıyсыз? Кандай таанıyсыз? Сизге эмне жакшылык кылган? Бүткүл адам затка кандай жакшылык кылган? Дагы кандай жакшылык кылган? Эртеге карап туруңуз, бардыгы сизден качканда пайгамбарыбыз келет. Эчкимге сооп бербей калганда Алладан сиз үчүн шафаатты сураган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондуктан бардыгын жакшы көрөйлү, бирок пайгамбарыбыздын сүйүүсү жогору болсун. Пайгамбарыбызды жакшы көргөн киши иншалла пайгамбарыбыз менен бирге болот. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-мар'у ма'a man ahab." Адам баласы кимди жакшы көрсө, ошо менен бирге болот деген. Бул Аллаху акбар, ушундай касиеттүү хадис, ушундай улуу хадис. Бул хадисти сахабалар укканда андан майрам, андан кубанычтуу күн болгон эмес аларгачы. Иман келтиргенден кийин эле эң кубанычтуу, эң майрамдуу маанайдагы эң кубанычтуу күн сахабаларга пайгамбарыбыздын берекелүү тилинен ушу сөздү укканда болгон. Анткени сахабалар баарын жакшы көрөт эле. Болду деди, биз пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз, значит пайгамбарыбыз менен бейиште биргебиз деди. Все, вопрос решен деди. Баягы күн темасынан снимать деди. Бисмилlah. Кудайга шүгүр да, биз пайгамбарды жакшы көрөбүз туурабы? Алхамдулилlah.
Кантип жакшы көрбөйсүң. Алла Тааланын эң сүйкүмдүүсү болуп атса. Эң сүйкүмдүүсү болуп атса. Эң шарапаттуусу болуп атса, эң улуусу болуп атса. Ибн Масуд разияллаху анху айтат, бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтты: "Я Расулуллах, кайфа тара фи раджул ахаб кауман ва лам ялхак бихим, ай лам я'мал мислахум." Бир киши келип айтып атат да: "О Алланын элчиси, кандай дейсиз? Бир киши өзүнүн коомун жакшы көрөт, бирок аларга жете албайт. Мындайча айтканда, алар кылган амалды кылган эмес бул. Бирок ошол коомду жакшы көрөт да." Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-мар'у ма ман ахаб." Адам баласы кимди жакшы көрсө ошо менен бирге болот. Амалың ага жетпесе дагы кимди жакшы көрсөң ошо менен бейиште бирге болот экен да. Алланын мээримин караңыз, ырайымын караңыз, боорукерлигин караңыз, айкөлдүүлүгүн караңыз. Анын амалы андай кылган эмес. Просто бул жакшы көрөт ошолордучу, ошон үчүн давай кошуп койгула деп кошуп коет экен да. Жакшы көргөндү себебинен кошуп коет экен. Сахабалардай биз амал кыла албайбыз. Абу Ханифадай биз амал кыла албайбыз. Абу Ханифа рахматулла алейх 55 жыл ажылык кылган. 30 жыл куптандын дараты менен багымдатты окуган. Биз андай кыла албайбыз таксыр. 30 жыл, 30 күн эмес. Куптандын дараты менен багымдатты. 30 жыл орозо кармаган. 2 рекет намазда Куранды баштан аягына чейин окуган. 15 рекеттен 1 рекетте, 15 рекеттен 1 рекет. Канча кайрымдуу, канча таквалуу, канча илим. Биз андай кыла албайбыз аны. Бирок аны жакшы көрөбүз да. Не кылабыз? Жакшы көрөбүз. Абу Ханифаны, Имам Шафии, Имам Ахмад, Имам Малик рахимахумуллах, бардык табиин, таба табииндерди, сахабалардын бардыгын, пайгамбарлардын бардыгын, пайгамбарлардын пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды жакшы көрөбүз. Иншалла Алла Таалам ошо жакшы көрөсүңөр, ооба, давай ошолор менен бирге болгула деп коет да. Кудай кааласа иншалла. Абу Зар разияллаху анху риваят, бир киши пайгамбарыбызга айтты: "Юхиббул каум ва ла ястати ан я'мал би амалихим." Бир коомду, бир элди жакшы көрөт, бирок алар кылган амалдай кыла албайт бул. Пайгамбарыбыз ошого айтты: "Анта я Абу Зар, Абу Зар, ма ман ахбабта." Абу Зар, сен кимди жакшы көрсөңчү, ошо менен бирге болосуң, болду деди. Бирге болосуң деди. Абу Зар айтты: "Фа инни ухиббуллах ва расулах." Мен Алланын элчисин жакшы көрөм деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Фа иннака ма ман ахбабта." Сен кимди жакшы көрсөң, ошо менен бирге болосуң деди. Ушу сөздү Абу Зар кайра кайталады эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайра кайталап жооп берди. Абу Дауд шарифте. Муслим шарифте келет, Анас разияллаху анху айтат: "Байнама ана ва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хариджайни минал масжид." Айтат, бир жолу мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен биргеликте мечиттен чыгып бараттым эле дейт да. Фалакина раджулан инда суддатил масжид. Чыксак бир кишиге жолугуп калдык дейт. Мечиттин баягы айванчасы отурган, мындай көлөкө тийип турган эшиктин алдында. Ошол жерде бир кишиге жолугуп калдык дагы, ал сураптыр: "Я Расулаллах, мата саа?" О Алланын элчиси, кыямат күн качан болот деп сурады. Чыксак. Пайгамбарыбыз жооп берди: "Ма а'тадта лаха." Кыямат күнгө эмне даярдык көрдүң деди. Кал факаанна раджул истакана. Мындайча айтканда, баягы киши баш ийгендей болду. Сумма кал, анан кийин айтты мындай деп: "О Алланын элчиси, ма а'датту лаха касир сала ва ла сиям ва ла садака." Мен кыямат күнгө көп деле даярдык көргөн жокмун. Көп деле намаз окуп, орозо тутуп, садака берип, "Валакинни ухиббуллах ва расулах." Бирок мен Алланын элчисин жакшы көрөм деди да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой айтты: "Фа анта ма ман ахбабт." Сен кимди жакшы көрсөң, ошо менен бирге болосуң деди. Анас разияллаху анху айтат: "Фама фарихна би шайин фарихна би каули наби саллаллаху алейхи ва саллям анта ма ман ахбабт." Ошондо биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын "Сен кимди жакшы көрсөң, ошо менен бирге болосуң" деген сөзүн укканда ушунчалык кубандык, андай кубанган эмес элек дейт. Андай кубанган эмес элек. Bir rivayet aytat: "Farihna yawma idin farhan shadidan." Öte katu kuvанышты айтат. Tirmizi'de Anas razıyallahu anh aytat: "Ra'aytu ashaba Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem farihu bi şeyin lam arahu farihu bi şey ashadda minhu." Men sahabalardı anday kuvанган günün görgөн emesmin dedi. Peygamberimiz uşu sözün ukkandan keyin ошондой кубанган көргөн эмесмин dedi.
Ошонда Анас разияллаху анху мынандай деди: "Фа-ана ухиббуллах ва расула ва Абу Бакр ва Умар, фа-арджу ан акуна ма'ахум ва иллам а'мал би-амалихим." Анас разияллаху анху айтат: "Мен Алланын элчисин жакшы көрөм, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху жакшы көрөм, Умар разияллаху анху жакшы көрөм, жана үмүт кылам ошолор менен бирге болууну, алардай амал кыла албасам дагы" деди да. Алардын амалындай. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху амалына ким жетети? Hazreti Umar razıyallahu anh еңсеп жүргөн. Абу Бакр bir түнүн, bir күнүндөгү амалын берсе, мен өмүр бою кылган амалымды алмаштырганга даярмын деген. Шончолук маша. О кишинин иманы, бардык үммөттүн иманы таразага тартыла турган болсо, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху иманы таразада салмактуу болуп басып кетет деген. Алардын амалы каякта? Анас разияллаху анху айтып атат: "Мен ошолорду жакшы көрөм, ошолор менен бирге болгондо үмүт кылам Алладан. Алардын кылган амалындай кыла албасам дагы" дейт да. Бул эмне себептен турган? Залика бисабаби хуббихим лаху. Бул себеп дегенде сахабалар пайгамбарыбызды жакшы көргөн себебинен да булчу. Ошондуктан мусулман эркек, мусулман аял, баарыбызга сахабалардын пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жакшы көргөнү үлгү болуш керек бизге. Сахабалар пайгамбарыбызды кандай жакшы көрүшкөн? Кандай жакшы көрүшкөн? Ошолор бизге өрнөк болуш керек. Мусулман эркекке, мусулман аялга. Алар таптакыр башкача жакшы көргөн. Бардык махлуктардан жогору жакшы көрүшкөн. Тирмизи шарифте келет, Насаи шарифте келет. Сафван ибн Кудама радияллаху анхудан айтат: "Хажарту иля наби саллаллаху алейхи ва саллям фа атайту." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга мен хижрат кылып барып жанна бардым дейт. Факулт айттым: "Я Расулаллах, навилни ядак убайяк." О Алланын элчиси, колуңузду берсеңиз мен сизге байат кылайын. То есть кол берип туруп антташып шартташканды айтат да, байат деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колун берди, мен байат кылдым, антташтым дедим, то есть кол берип туруп убада бердим, ант бердим. Факулт ошондо айтты: "Я Расулаллах, инни ухиббук." Мен айттым дейт: "О Алланын элчиси, мен сизди жакшы көрөм" десем, пайгамбар ушинтип жооп берди: "Ал-мар'у маман ахбаб." Маман ахаб. Адам баласы кимди жакшы көрсө, ошо менен бирге болот деди. Hazret Amir-i Mu'minin Ali razıyallahu anhu aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Salasun hunna haqqun." Üç nerse varken Allah olsa aklu la yec'alullah men lehu sahmun fil İslam kemen la sahma lehu. Birincisinde Allah Teala kimdin ülüşü İslam'da bolsa-çu, kimdin ülüşü İslam'da çok bolsa ağa teң kılbayt hiç kaçan. To'g'ri, musulmon islomni qabul qildingiz, islomda ulushungiz bor. O'shunday adamni islomda ulushi yo'q odamga Alloh taolo hech qachon teng qilmaydi. Wala yatawallalloh abdan fayuwallihu ghayruhu wala yuhibbu rajul qawman illa hushira ma'ahum. İkincisi Allah subhanahu wa taala bir bendege anı gözömölüne alıp, qorgosuna alıp, soň andan başkasına qorgosuna alуу bolboyt. Bunday mümkün emas. Üçüncüsü olsa qawm bir kimdi gana жақшы көрбөсүн, ошолор менен тирилбей койушу да мүмкүн эмес. Ошо менен тирилет деген сөз да. Демек кыскасы айтканда, кимди жақшы көрсө, ошолор менен чогуу тирилет. Ошолор менен чогуу бейиште болот деген. İslamдын үлүшү үчөө деген: ас-сала ва саум ва закат. Орозо, намаз, орозо, зекет деген сөз. Ошондуктан иншалла дайыма дуа кылышыбыз керек да. Мындай деген дуада, буну жаттап алсак дагы жакшы болот да. Өзүбүз ал деңгээлге жетпесек дагы, я Алла, ошо деңгээлге жеткендердин катарына кош депчи. Аллахумма хдина фи ман хадайт. Я Алла, Аллахумма хдини фи ман хадайт. Кимге сен хидаят берген болсоң, ошол адамдардын катарында мага дагы хидаят берчи депчи. Allahumma hdini fi man hadayt ve afini fi man afayt. Kimge amandык бердиң, сак саламатчылык бердиң, ошолордун катарында мага дагы сак саламатчылык, амандык бергин деген сөз. Wa tawallana fi man tawallayt. Kimди Алла өзүң колдодуң, коргодуң, ошолордун катарында дагы мени дагы колдоп коргоп кой. Wa barik lana fi ma a'tayt. Өзүң берген нерсеңе бизге ошолорго береке бергин.
Өткөнкү сабакта айттык эле. Hazret Anas radhiyallahu anhu. Жо, мурда айтылган экен. Умму Сулейм энебиз Anas radhiyallahu anhu'нун апасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтат эле: "Я Расулуллах, Anas ушул уулум бар го, хадимук, сиздин кызматчыңыз. Ушуга бир дуа бербейсизби?" депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам анага дуа берет эле. "Аллахумма аксир малаху ва валадаху ва барик лаху фима атайтаху." Ya Allah, бул Anastын мал мүлкүн, бала чакасын көбөйткүн, жана бергениңе береке бергин депчи. Имам Бухари рахматуллах алейх айтат да, берекесиз мал мүлк бала чаканын пайдасы жок дейт. Кесепети көбөйүшү мүмкүн. Ошон үчүн мал мүлккө дагы, бала чакага дагы Алла Тааладан береке сураш керек экен. Не сураш керек экен? Я Алла, аз болсун, көп болсун, берекелүү бардыгынан үстөмдүү болот да. Бала чакага дагы Алла Тааладан береке сураш керек. Мал мүлккө дагы береке сураш керек. Мынакей бул дуада дагы ва барик лана фима атайт. Я Алла, сен берген нерсеңе береке бер. Өмүр берип атасыңбы? Өмүрүмө береке. Ден соолук берип атасыңбы? Ден соолугума береке. Акыл берип атасыңбы? Акылыма береке. Ырыскы берип атасыңбы? Ырыскыма береке. Бала чака берип атасыңбы? Бала чакама береке. Илим берип атасыңбы? Илимиме береке. Кыскасы айтканда, эмне нерсени тартууласаң, ошого берекеңди бергин деген. Ва кина шарра ма кадайт. Я Алла, сактагын бизди сен чечкен нерсенин жамандыгынан. Sen çeçkin nersenin jamandыгынан сактагын. Fa innaka taqdi wa la yuqda aleyk. Antken sen çeçesin, sen çeçim çıkarasın. Sana karşı hiç kimdin çeçim ötpeyt. Wa innahu la yadillu ma wa aleyt. Sen kimdi dost tutsan, al hiç kaçan korup olboyt. Wa la ya'izzu man adayt. Sen kimdi düşman tutsan, al hiç kaçan urmattуу olboyt deydi. Allah Taala dost tutkan, kimdi dost tutsa, al korup olboyt. Бардык инсан жин биригип туруп кор кылганга аракет кылсын, Алла кимге иззат берсечи, аны эч ким кордай албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Мекке мушриктери канча атын өчүргөнгө, жок кылганга, кордогонго, өзүн дагы ыйман келтирген сахабаларын дагы куугунтукка алганда, зордук, зомбулуктун чегинен чыкканда дагы кандай болду? Акыры барып Алла субханаху ва таала канча деген пайгамбарыбызга көңүлүн көтөрүү аяттарын түшүрдү. Алардын бирисинен Каусар сүрөсүндөгү мынакей инна шанияка хуал абтар, сени ушул жок кылабыз дегендер, алар өзү жакшылыктан үзүлгөндөр, бактылуулуктан үзүлгөндөр, кесилгендер, куйругу жок, алар шаны ошол алар. Деп мынакей аларды айыптап атканын кандай деп айтып аткан. Кандай болбосун, ошо күндөн тартып бүгүнгө чейин гана ошолор. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды караңыз кандай. Кудум ушу кыямат күнгө чейин ушундай. Убагында Абу Ханифаны кордойбуз деп не болду? Имам Ахмадты кордойбуз деп не болду? Имам Сарахсиди кордойбуз деп кандай болду? Имам Бухариничи? Жок тууганда. Дайым ошундай Кур'анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам берекелүү дуасы айтып атат: "Ва иннаху ла ядиллу мавалайт." Ya Allah, antkeni sen kimdi dost tutsan, hiç kim anı korday albayt. Ve la ya'izzu man adayt, ikincisinde alınız. Allah kimdi düşman tutsa, al hiç kaçan urmatlı bola albayt dedi. Allah eğer de birine düşman kalma karmagan bolsa-çu, bütkül dünya adam gelip oşonu sıylasın. Sıylay albayt, urmatlı kıla albayt. Anı izzatlı kıla albayt hiç kaçan. Tabarakta Rabbana ve Teala'yt. Tabarakta. O bereke iyisi bizim Rabbimiz. Ve Teala'yt. Ululuktun iyisi. Felekal hamdu ala ma qadayt. Sen çeşken nersene bardığına maktau olsun. Allah subhanahu ve Teala'ga daima maktau ayıp görüşürük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayatlarda gelet iki türlü maktau aytat ele. Жақшылық gelgende özünçö maktau. Жамандык, оор сыноо келгенде өзүнчө мактоо. Жақшылық, нематтар, жеңилдик келгенде алхамдулиллахиллади би ниъматихи татиму салихат дейт эле. Кыйынчылык, мындай оор абалдар келип калса, алхамдулилlah ала кулли хал дейт эле. Экөөндө тең пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасынан келет. Настагфирука Аллахумма ва натубу илейк.
Ya Allah, biz sana istiğfar kılabız. То есть сенен кечирим сурайбыз. Ва натубу илейк, сага кайтабыз, тоба кылабыз. Саллаллаху таала аля Мухаммад таслиман абадан абадан. Амин. Эми тугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды muhabbat kılуу, сүйүү, жакшы көрүүнүн белгилери эмне? Белгилери кандай? Албетте ар бир мусулман билиш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын muhabbat жакшы көрүүнүн белгилери бар экенин жакшы туюнуп, жакшы билиш керек. Жана ошол чын muhabbat кылгандын ачык айкын далилдери. Bunday көптө, бирок кээ бирлерине токтоп кетейли. Ат-тамассук би шариатихи, пайгамбарыбыздын шариятын бекем кармануу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн жолунда жүрүү. Сүннөтүнө ээрчүү. Пайгамбарыбыздын сираты, манхажы мына ошондо өткөр. Алла Таала Куранда мындай деп атпайбы? Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхбибкумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим. Алла айтат Куранда. Кул, эй Мухаммад айткын. Ин кунтум тухиббуналлаха, эгерде силер Алланы жакшы көрсөңөр, фаттабиуни, анда силер менин артымдан ээрчигиле. Силер менин артымдан ээрчигиле. Мааниси эмне? Иттиба деп коет го. Бул 100гө 100. Баягы ылай жерде бирөө таманын таштаса, ушинтип басса, сиз да кодум ошо 5 манжаңызды 5 манжасына коюп, оң бут болсо оң бут, сол бутка сол бут, ушуна 5 манжа, ушуну иттиба деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып атканы, мен чызган чызыктан чыкпай, алымча кошумчаны токтотуп, кандай мен силерге ачык айкын шариятты таштап кеткен болсом, күн жаркырагандай, ачык айкын, эч нерсе жашыруун эмес. Кудум ошондой жүргүлө деген сөз да, иттиба. Ошондой боло турган не болсо эмне болот? Юхбибкумуллах. Силер биринчи Алланы жакшы көрөбүз деп атпадыңар беле? Токтоп тур. Алла силерди жакшы көрүп калат. Алла силерди жакшы көрүп калат. Алла жакшы көрүп калган мааниси кандай? Алла силерден разы болот деген сөз. Силерден разы болот деген сөз. Алланы жакшы көрүүсүнүн мааниси. Ва ягфир лакум зунубакум. Кемчилдик, жаңылыштар болот адам баласында. Алла субханаху ва таала күнөөңөрдүн баарын кечирип коет. Карагыла, адамдан кемчилдик болбойт деген адам өзү күнөөкөр. Адамдан ката болбойт деген адам өзү күнөөкөр. Пайгамбардын сөзүнө каршы чыгып атпайбы? Пайгамбарыбыз эмне деген? Куллу бани адам хаттаун. Адам баласынын бардыгы катакер. Хайру хаттаин ат-таввабун. Катакерлердин эң мыктысы ким экен? Тоба кылуучу дейт. Адам баласы болгондон кийин жаңылыш болот, кемчилдик болот, ката болот. Бирок сен ошону карап, ошо кемчилдик катаны карап кете бере турган болсоң, кемчилдик катага чөмүлүп кете бересиң да өзүң. Ал менен баалуулук болбойт да. Так. Мынакей ушу биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын демек жакшы көрүүнүн белгилери ушу шариятын кармануу, жолдомолорунда бекем, сүннөттөрүн аткаруу. Анткени алхамдулилlah кадам-кадам түн күн ар бир нерседе ичкен, жеген, турган, кыймыл, аракетте колдон келишинче үйрөнөйлү, аткарганга аракет кыла берейли. Алла Таала өзүнүн сүйүүсүн берет экен, күнөөлөрдү кечирет экен. Валлаху гафур рахим, кечирүүчү райымдуу зат Алла Таала. Хасан Басри рахматуллаху алейх жана башка улуу аалымдарыбыз айткан: Заама аквамун аля ахди Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам аннахум юхиббуналлах таала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда сахабалар Алланы жакшы көрөбүз деп айтышкан экен да. Ошондо Алла Таала ушул аят менен сынаган экен. Алланы жакшы көрсөңөр, пайгамбардын аркасынан ээрчигилер. Не кылат? Алланы силер жакшы көрөм десеңер, пайгамбардын аркасынан ээрчигилер. Ушу пайгамбардын аркасынан түшүп ээрчигениңер ушул далил жана белги Алланы жакшы көргөнүңөр. Пайгамбарыбызга Алла Таала мындай деп койду: "Ва ин тути'уху тахтаду." Алла айтат: "Эгер силер Мухаммад алейхиссаламга моюн сунсаңар, баш ийсеңер, сөзсүз туура жол табасыңар. Мана ата Расул факат ата Алла. Ким Алланын элчисине баш ийсе, ал чындыгында Аллага баш ийди дейт да. Алланын элчисине баш ийүү өзү
Аллаға баш ийүү. Аллах субханаху ва тааля ушу сыноо катары ушул аятты түшүргөн. Сыноо катары. Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас радияллаху анхумадан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла ю'мину ахадукум хатта якуна хаваху таб'ан лима жи'ту бихи." Силердин бирөөңөр дагы толук ыймандуу боло албайсыңар. Каалоосу мен алып келген нерсеге ээрчимейинче. Субханаллах. Биздин жашообуз, сырткы дүйнөбүз, келбетибиз, өңтүсүбүз, жеген ишкенибиз, кайгы курсанчылыгыбыз, басканыбыз, уктаган турганыбыз, жуунганыбыз, акча тапканыбыз, сарптаганыбыз эле эмес, жүрөгүбүздөгү каалоо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келген нерсесине ээрчимейинче момун боло албайсыңар деп атат. Караңыз. 100% ээрчип деп ушуну айтат да. Демек биздин жүрөгүбүздөгү каалоо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүндөгү каалоо болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүндөгү каалоосу эмне эле? Бүткүл ааламдагы жашап аткан инсандарга ыйман, хидаят эле. Ааламдагы жашап аткан инсандардын бардыгына райымдуулук эле. Аларга жакшылык каалоо эле, пайда жеткирүү эле, кайгысын бөлүшүү эле. Мына пайгамбарыбыздын жүрөгүндөгү каалоо. Алып келген нерсеси. Айтып атат мына хадисте. Не деп атат? Угуңуз дагы бир айтып берейин. Ла ю'мину ахадукум хатта якуна хаваху таб'ан лима жи'ту бихи. Бирөөң дагы ыймандуу боло албайсыңар. Хатта якуна хаваху таб'ан лима, анын жүрөктөгү каалоосу мен алып келген нерсеге ээрчимейинче. Пайгамбарыбыздын алып келген нерсесине ээрчимейинче болбойт экен. Бұл жерде мухаббат вал майлил кулли, мындайча айтканда жүрөгүндөгү мухаббаты, жүрөгүндөгү мейил болгону, оогону пайгамбарыбыз алып келгенге тартмайынча момун боло албайсыңар деп койду. Вала язигу анху, андан оң жак сол жакка бурулбасын. Ла ямил амма жаа бих расулуллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нерседен тайыбасын. Оң жака, сол жака. Бал ястакиму ала залик, балки ошодо бекем болсун, туруктуу болсун дейт. Пайгамбарыбыз алып келген жүрөгүндөгү каалоонун мааниси. Вала ятагайяр, вала ятахаввал амма жаа бихи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз алып келген нерседен сиз өзгөрүп кетпеңиз, бурулуп кетпеңиз. Кур'ан-ы Каримде Аллах айтат: "Фала ва раббик ла ю'минуна хатта юхаккимук фима шаджара байнахум. Сумма ла яджиду фи анфусихим хараджан мимма қадайта ва юсаллиму таслима." Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мындай деп: "Робуңа ант деп айтайын" деп. Не деп атат? Алар ыйман келтире албайт. Те өз ара талаш тартыш маселеде сени чечүүчү кылмайынча. Кандай гана болуп калсын, экөөбүз ортодо талашып кеттик, а? Пайгамбарыбыз сүннөтү менен чечпейлиби? Болду. Мен да разымын, сиз да разымыз. Пайгамбарыбыз өзү барында өзү эле, эми азыр сүннөтү бар. Талаш тартыш баары бир болот. Талаш тартыш болбой койбойт. Үй бүлөдө деле болот. Соодада деле болот. Кандай дедиңиздер? Бардык жерде деле болот. Ушул жерлерде биз мынакей. Ар ким себеп мындай да, Алла субханаху ва тааля Кур'ан-ы Каримде айтып койду да. Силер эгерде талашпа турган болсоңор, Алланын элчисине кайткыла. Алланын элчисине кайткыла. Себеп дегенде менин да өзүм оюм бар, сиздин оюңуз бар, менин каалоом бар, сиздин каалооңуз бар. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааланын өзүнүн чечими бар. Бардык үммөттүн башы бирге турган эгерде Кур'анга, ошон үчүн байлап атат мынакей. Кур'анга байлап атат. Kur'an'da Allah Teala ayet: "İnnemâ kâne kavlel mu'minîn izâ du'û ilallâhi ve rasûlih liyahkuma beynahum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ." Mına. Mu'mindardın sözü kандай болуш керек? Качан алар Алланын элчисине чакырыла турган болсо, өз ара чечим чыгарыш үчүн уктук, баш ийдик болуш керек дейт да. Кандай болуш керек сөзү? Уктук, баш ийдик деген. Ва улайка хумул муфлихун, угуп алгыла. Учурдагы мүмкүн сөз ачуу болушу мүмкүн. Чечим сизге каршы чыгып кичине ачуу болушу мүмкүн. Бирок ийгилик сиз тарапта. Ийгилик. Мына ушул адамдар гана ийгилик табуучулар, бактылуулар.
Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala bunu aytып koydu. Özü gedem Allah Taalam geçirsin go Peygamberimizni жақсы көрөм деп айтқан адамдар аламда жоқ емес. Alhamdulillah буга да жақсы шүгүр. Бирок жақсы көрөм деп анан кейін шариятында жашабай, сүннөтүн аткарбай, кичине мындай жалганараак болуп калып атат да. Чүт-чүт. Окшобой калып атат да, кичине окшоп. Себеп дегенде шаир араб элдин акыны айткан сөзү бар эле. Иннал мухиб лима юхиб мути'. Жакшы көрүүчү бар го, кимди жакшы көрсөчү ошого баш ийет. Жакшы көрүүчү кимди жакшы көрсө эмне кылат? Ага баш ийет. Жакшы көргөн баш ийет. Эди пайгамбарыбыз сен жакшы көрөм деп атасың, аны баш ийишиң керек эле. Сен баш ийбей айтканың үчүн табы бакта кичине шек пайда болуп калып атат да. Шек пайда болуп калды. Ошондой эле мындай деп айтканда ушул шеерди айтып берейин. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hada la umri fil qiyas badi'u. Law kana hubbuk sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin minhu wa anta li shukri zalika tudhi'u. Бул араб элинин акын. Айткан Алла Таала райым кылсын, ким айтса да укмуш эле сөз айтып койду да. Сиз жараткан Аллага, Кудайга томоюнду кылып атасыз. Жана анын мухаббатын ачыктап атасыз. Мен Алла Тааланы жакшы көрөм деп анан томоюнду кылганыңыз кандай бул? Күнөөлөрүңүздү кылган. Бул нерсе античип айтса болот, акылга сыйгандан өтө узак. Бул өтө таң калыштуу. Алланы жакшы көрөм деп айтып, көрсөтүп, бирок Аллага томоюнду кылганыңыз бул салыштырганга таптакыр туура келбейт бул. Өтө таң калыштуу. Фил кияси бади'у. Лау кана хуббука садикан ла атa'таху. Эгерде сенин сүйүң чын болгондочу, анда сен сөз баш ийетиң. Анткени иннал мухиб лима юхиббу мути'у. Себеп дегенде жакшы көрүүчү кимди жакшы көрсө ошого баш ийүүчү. Fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin minhu. Ар бир күн Алла субханаху ва таала сизге нематтарын жаңылап берип атат. Ар бир күнү кайра башынан кайрадан берип атат. Wa anta li shukri zali tudi'u. Ушуга шүгүр кылганды сиз текке кетирип атасызбы? Шүгүрчүлүгүңүз Аллага баш ийүү менен болбой эле, шүгүрчүлүгүңүз сиздики ага тоң моюндук кылуу менен болуп атат го. Бул текке кеткен эмеспи? Деген айткан. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн жакшы көрөлү. Ошон үчүн айтып коет. Пайгамбарыбыз сүннөтүн жакшы көрүү, пайгамбар сүннөтүн аткаруу, ушу пайгамбарыбызды жакшы көргөнүңүздүн белгиси ушу. Белгиси ушу. Термизи шарифте Анас разияллаху анхунун риваяты бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Анас разияллаху анху, Анасты билесиздер, 10 жыл кызмат кылган. Пайгамбар кандай кереметтүү дуаларды берген. 10 жыл кызмат кылуу оңой эмес. Пайгамбарыбыздын 23 жыл пайгамбарчылыгын 10 жыл кызматы Анас разияллаху анху кылып атат. Аллаху акбар. Каяктан келди бул суроонун баары? Сабакта да токтот деди окшойт. Мен онда мына азыр бир-эки хадис айтайын. Не дейт Анас разияллаху анху? Мындай дейт. Пайгамбарыбыз эркелетип айтат эле, "Уулчагым Анас" дейт эле, "Я бунайя" дейт. "Ин qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghish li ahad faf'al." Yani fashtahid. Ey Анас, эгерде сен күчүң жетсе, таң эртеден күн батканга чейин ушундай абалда жашоону өткөрүүгө сенин жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалоо жоктугу. Анда ушуну мээнет кылып, аракет кылып тап ал жүрөгүңөчү ушундай абалга жашаганга. Саарлап турдуң түшкө чейин бир адамга дагы жамандык каалаган жоксуң. Асырга чейин, шамга чейин, кечке чейин, кечтен саң жүрөктөн алхамдулилля бир адамга дагы жамандык каалоо жок да. Чыдасызбы? Ли ахад, ушул жерде Мулла Али Кайр рахматуллахи алейхи айтат, ли ахад дегени мусулмандарга эле эмес, бардык адамзатка деп коет. Кийин сөзүн карабайсыз, пайгамбарыбыз айтат, "Я бунайя, эй уулчагым Анас" дейт эле. "Далика мин суннати." Ошол бир дагы адамга жек көрбөй, жамандык
каалабай, жүрөктү таза кармоо менин сүннөтүм деп атпайбы? Далика мин суннати, бул менин сүннөтүм. Жөнөкөй эле сүннөт эмес экен, сүннөттөрдүн бадышасы экен. Фаман ахабба суннати фақат ахаббани. Ким мен сүннөтүмдү жакшы көрсө, яни амила биха, ким ошо сүннөткө амал кылса, мелиби? Фақат ахаббани, чындыгында аны мени жакшы көрүп турал дейт. Демек ушу сүннөт кайсы экен? Жүрөктү таза кармоо сүннөтү, бир адамга дагы жамандык каалабаган. Ушу ким ушуга амал кылса, ал мени жакшы көрүптүр дейт пайгамбарыбыз. Ваман ахаббани кана маия фил жанна. Ким мени жакшы көрсө, ал мен менен биргеликте түбөлүктүү бейиште бирге болот дейт. Пайгамбарыбыз менен бейиште бирге болуу үчүн пайгамбарыбызды жакшы көрүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрүш үчүн сүннөтүнө амал кылыш керек. Сүннөтү толтура, бирок өзгөчө сүннөттөрдүн бадышасы жүрөктө таза кармоо. Бир дагы адамга жамандык каалабай, бир дагы адамга кек сактабай, жүрөктү таза кармоо экен. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам деп коет. Хафиз Заркани ушул риваятта фақат ахяни деп, ал мага жашоо бериптир деген маанинде айткан. Мени жакшы көрүптүр деген маани ордуна, ал мени жашоо бериптир мага. Ваман ахяни деп. Яни адхара зикри, мен зикримди ачыктаптыр. Варафа амри, мен буйругумду жогору көтөрүптүр. Фажаалаху биманзилатил ихя. Пайгамбарыбыз ушуну мага мындай айтканда жандандыруу, сүннөтүн жандандыруу. Пайгамбарыбыз айтканда бир хадисте мындай деген да: кимде ким менин өлгөн сүннөтүмдү жандандырса, мындайча айтканда үммөт амал кылбай койгон, унутулуп калган сүннөттөрдү менен кийин жандандырса дейт да, жандандырса. Ким ошону жандандыра турган болсо, Алла Таала ага шейиттин сообун берет. Ман тамассака би суннати инда фасади уммати фалаху аджру шахид. Ман тамассака би суннати инда фасади уммати. Мен үммөтүм бузукулук кылган учурда бир сүннөтүмдү бекем кармаса, үммөтүм бузулган учуру кайсы дегенде алымдар айтышкан, сүннөткө көңүл бурбаган учур болот деген. Ушу үммөттүн бузулган учуру болот экен. Жегенде, ичкенде, кийингенде, жүргөндө, кыскасы сунанul худа болсун, сунанul заваид болсун, айырмасы жок. Адаттын сүннөтү, ибадаттын сүннөтү болсун, көңүл бурбай, кош көңүл болуп кала дегенде, ушуну алымдар айтышат, фасад уммат деп, үммөттүн бузулган абалы деп айтылат экен. Ошол учурда бир сүннөтүмдү ким кармаса, ага бир шейиттин сообу берилет дейт. Бир сүннөттү кармаганга. А башка риваяты фалаху аджру миати шахид. Ага 100 шейиттин сообу берилет деген. Канча? 100 шейиттин. 100 шейиттин сообун алганга таярсыздарбы иншалла? Аракет кылайын. Мен да колумдан келишинче бирибизге жардам берейли. Баазы чогуу жайылтайлы. Тияк бияктардан. Ал-Ирбаз ибн Сария радияллаху анху айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген экен: "Лaqad taraktukum ala mislil bayda, layluha kanahariha, la yadhi'u anha illa halik." Мен силерди ушундай ачык айкын, түнү күн сыяктуу ушундай ачык айкын абалда таштап кеттим. Бир гана жок болуучу гана кыйшыят да. Түз жүргөн адам эч качан кыйшый албайт. Ачык айкын. Жүрөгүнөн нар жактан кыйшыктык болсо ошо кыйшыйышы мүмкүн. Бирок кичине акыл эси болсо ал эч качан кыйшыйбайт. Бир риваят имам Ахмад рахматуллаху алейхи алып келгени, ушул Ирбаз разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге насаат айтты, вааз айтты. Ушундай насаат айтты, көздөрдөн жаш атырылып чыкты. Жүрөктөр коркуп кетти. Ошондо мен айттым: "Я Расулаллах, бул насаатыңыз коштошуу насаатка окшоп атат го" дедим. "Фамаза тахадилайна?" Бизге кандай осуят айтасыз, о Алланын элчиси деп. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кандай осуят айтмаганым, силерди ушундай ачык айкын күндүн жарыгынан дагы жарыгыраак шариятта таштап кетип атам го" деди. Бул адамда бул жүрөгү кыйшык адам гана жок болушу мүмкүн. Кичине жүрөгү түз адам болсо сөзсүз ошону карманат, бактылыкка жетет деген сөз да.
Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin bir şekte, gümönde, çeçilbey kalgan meselede, aralaş, uşuğa okşoğun nerselerde taşlagan emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamzattın bardığına dünya ahiretin paydası, dünya ahiretin baktoluluğu, jeke jana коомчулуктагы укуктарынын баян кылууда таштап кеткен бул эч кимге жашыруун эмес бул. Демек шариаттын өкүмдөрү тургандар ушундай бекем данышмандыктын негизинде курулган. Ким ойлонсо, акыл калчаса, насаат алса, оюн жүргүзсө, сөз Алла субханаху ва таалага хидаят берет. Куранда айткан: "Китабун анзалнаху илейк мубаракун лиятадаббару аятихи ва лиятадаккара улул албаб." Куранда айтат Алла Таала. Курандын сабагы, Куран китеп ушундай китеп. Биз аны түшүргөнбүз, берекелүү. Куран берекелүү китеп таксыр. Ким Куранга маани берсе, окуса, жаттаса, амал кылса, ойлонсо, ой жүргүзсө, Куран ичинде аяттар барына береке. Акылыңа береке, тилиңе береке, жүрөгүңө береке, өмүрүңө, ден соолугуңа бардыгына береке. Куранды Алла Таала ушундай касиеттүү кылып койгон, берекелүү кылып койгон. Куран менен амал кылгандын жашоосунун бардыгына береке. Айтат Алла субханаху ва таала: "Сага түшүрдүк бул Кур'анды, китабын анзалнаху илейк." Сага түшүрдүк бул китепти биз мубаракан. Кандай китеп? Берекелүү китепти түшүрдүк. Эмне үчүн? Ошо адамдар Кур'ан-ы Каримдин аяттарына ой жүргүзүшсүн. Не кылсын? Ой жүргүзүшсүн. Акыл калчасын буга, ой жүргүзсүн буга. Жана насаат алсын акыл ээлери. Кимде акыл барбы? Насаат алсын, таксыр. Насаат алсын. Лааллакум таакилун. Алиф лам мим. Тилка аятул китабил мубин. Инна анзалнаху Кур'анан арабиян лааллакум таакилун. Алиф лам ра. Маанилерин Алладан башка эч ким билбейт. Бул ушу ачык айкын китептин аяттары. Биз буну араб тилинде Кур'анды түшүргөнбүз, мүмкүн силер акыл жүргүзөрсүңөр деп. Кад жаакум басайру мин раббикум. Чындыгында силерге Робуңардын тарабынан ушундай басират, көрөгөчтүк, жүрөктүн көрөгөчтүгү жөнөкөй эмес. Ушундай туура көз караштардын бардыгы силерге түшкөн. Фаман абсара фали нафси. Ким туура көрсө, ал өзүнө пайда алат. Ваман амия фа алейха. Ким сокур болсо, сокурдугу өзүнө зыян ал. Сокурдугу башка бирөөгө эмес, өзүнө. Кул хадихи сабили ад'у илаллах ала басиратин ана ва ман иттабаани. Айткын ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hadihi sabili. Мына менин жолум. Жашоомдун жолун айтып коеюнбу? Мына. Ад'у илаллах, Алла Таалага даават кылуу. Пайгамбарыбызга Алла Таала буйрук берип атат: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, сен ачыктап айтып кой. Үммөтүңө айтып кой, кыямат күнгө чейин келе турган үммөт сенин жашоонун жолун билсин, кайсы жол экен. Хадихи сабили деп. Мына менин жолум деп. Ад'у илаллах, Алла Таалага даават кыламын. Жалгыз Аллага чакырамын. Ала басиратин, жөнөкөй эптеп септеп көздү жумуп алып эмес, илим менен, бекем ишеним менен, терең көз караш менен, жакшы насаат, чырайлуу, данышмандык менен, ала басиратин, эптеп септеп эле даават кылуу менен иш бүтпөйт экен да. Даават кылуу алхамдулилlah керек экен. Бирок алхамдулилlah ага дагы өзүнө жараша ушундай боорукерлик пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолу менен, жакшы кулук мүнөз менен, чырайлуу насаат менен, аны жек көрбөй, жаман көрбөй, кайшы айтып, ал ушундай бир жамандыкка турган болсо сабырдуулук менен, жана башка. Ана ва ман иттабаани, ушул Алла Таалага чакыруу менин жолум, жашоомдун. Жана мага ээрчиген, мындайча айтканда, мага ыйман келтиргендердин жолу дейт. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан-ы Каримди алып келди Алла Таала. Көзү көрлөрдүн көзүн ачыш үчүн. Укпай калган дүлөйлөрдү аларды угузуш үчүн. Парда жабылып калган жүрөктөрдү пардасын ачыш үчүн Алла субханаху ва таала ушундай жиберген. Эми экинчи аламатын Кудай кааласа кийинки сабакта кылайлы. Тавкир ва таазим, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мухаббаттын белгилери. Биринчиси ушул мынакей, экинчиси болсо тавкир, яни
таазим кылуу, урматтоо, сыйлоо